Дәл ушул букалар кармалган Баткенде аткезчилик менен букаларды өткөзүп жаткан жеринен кармалышты. Уят эле Чолпон атада гүлдөрдү түбөк зынжыры менен урдап кетишкенин айтышууда. Түркияда кыргыз жараны баласына зомбулук көрсөткөндүгү үчүн кылмыш иши козголду. Учактын кыйрашы. Казакстандагы кыйраган учак эсиңизде болсо керек, ошол учактын кыйрашы боюнча жашыруун сырлар ачылды. Ушулай жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандан жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Түркияда кыргыз жараны өз баласына зомбулук көрсөткөн үчүн тергөөгө алынды. Түркиянын Бодрум шаарында 29 жаштагы кыргызстандык аял өзүнүн баласына физикалык зомбулук көрсөткөн үчүн тергөө иштери башталганы тууралуу жергиликтүү басылмалар кабарлоодо. Маалыматка ылайык, аялдын баласына кол көтөргөн учурлары тууралуу фактылар тастыкталып, окуя боюнча укук коргоо органдары тиешелүү иштерди жүргүзүүдө. Учурда бала медициналык кароодон өткөрүлүп, тийиштүү социалдык кызматтар тарабынан көзөмөлгө алынганы айтылууда. Урматтуу Чолпон атам жашоочулары уже келип чечип кетип атасың. Чолпон атада шаарды көрктөндүрүү үчүн орнотулган гүлдөрдү урдап кетишкен. Чолпон ата шаарында медиа тарабынан жол жээктерине кооздук үчүн орнотулган гүлдөр белгисиз адамдар тарабынан урдалып жатканы кабарланууда. Бул тууралуу шаар тургундары жана медиа өкүлдөрү билдиришти. Маалыматка ылайык, чынжырчаларга илинип кооздолгон гүлдөр шаардын көрүнүшүн жакшыртуу жана эс алуучулар үчүн жагымдуу шарт түзүү максатында жайгаштырылган. Бирок акыркы күндөрү алардын айрымдары жоголо баштаганы байкалган. Урматтуу Чолпон атам жашоочулары, мондай зелен коз болуп тигип атабыз гүлдөрдү кооздоп. Анан могуларга мондай чынжырларды илсек, чашкаларды уже келип чечип кетип атасыңар. Аны зачем кыласыңар, түшүнүксүз. Өзүбүздүн эле шаар кооз болсун деп айдап атабыз да тигип атабыз. Күн ысыгына карабай, эчтекесин эметпей. Анан ошентип кетип атасыңар. Пожалуйста, антегилечи, Сураныч. Же алып кеткендер келип кайра на место тигип койгула. Актауда кулаган учак. ММКлар орусиялык аскердин соккусу боюнча түшүндүрмө катын жарыялашты. Кече 1-июлда Азербайжандык Менвалы басылмасы Азербайжандын учагын атууга буйрук берген орусиялык абадан коргонуу кызматынын капитаны Дмитрий Паладичуктун жазган түшүнүк катын чыгарды. Басылма сенсациялуу материалдар менен анонимдүү каттар, кырсык учурунда тартылган видео жана аудио материалдар келип түшкөнүн билдирди. Embraer 190 учагынын өзү түшүндүрмө катта айтылган эмес. Текстте тумандан улам көрүнбөй калган потенциалдуу бутанын аталышы жөнүндө айтылат. Капитан Паладичук бул тууралуу 51-дивизиянын аскердик командалык пунктуна билдирип, объекттин бийиктигин жана ылдамдыгын айткан. Капитан телефон аркылуу бутаны жок кылуу буйругун алып, андан соң операторго ок чыгаруу буйругун берген. Биринчи ракета бутага жетпей, Паладичук кайрадан атууга буйрук берген деп белгиленген маалыматта. The Insider маалымдагандай, Дмитрий Паладичук чынында эле Орусиянын абадан коргонуу күчтөрүнүн ар кандай бөлүктөрүндө, анын ичинде Новосибирскдеги 14-аба күчтөрү абадан коргонуу армиясында кызмат өтөгөн. Белгиленгендей, капитан телефон аркылуу сүйлөшүүдө басылмага жазылган түшүнүк каттын аныктыгын тастыктаган. Беле кетсек, 25 декабрда Азербайжан Airlines авиакомпаниясынын Бакудан Грозныйга бараткан учагы Актау аэропортуна жакын жерде кулап түшкөн. Анын ичиндеги 67 кишинин 38 каза болуп, 29 аман калган. Алардын арасында 3 кыргызстандык болгон. 28 декабрда Орусиянын президенти Владимир Путин Азербайжандын президенти Ильхам Алиевге телефон чалып, болгон окуя үчүн кечирим сураган. Алиев өз кезегинде Орусиядан күнөөлүүлөрдү жазалоону талап кылган. Кулак супер кежи. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак-арабага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Айыппул салынат. Медиа тегүү калдыктарын таштандык аргытууга болбостугун эскертти. Бишкек шаарынын муниципалдык инспекциясы тегүү, курулуш жана башка өндүрүш калдыктарын таштандык контейнерлерине ыргытууга болбой турганын эскертти. Маалымдалгандай, ага карата административдик жоопкерчилик, тагыраагы укук бузуулар жөнүндө кодексинин
беренесине ылайык 7500 сомдон 23000 сомго чейин айып пул каралган. Шаар тургундарынын тегүү калдыктарын чыгарган 2 учуру катталды. Таштоо учуруна инспекторлар тарабынан токтотулуп, мыйзам чегинде чара көрүлдү. Мындан тышкары аталган калдык түрлөрүн өрттөөгө тыюу салынат. Сим-карта алууда биометриядан өтүү керек. Тышкы иштер министрлиги Орусиядагы кыргызстандыктарга кайрылды. Орусиядагы чет өлкөлүк жарандар, анын ичинде кыргызстандыктар дагы биометрикалык идентификациядан өтүшү керек. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Малым болгондой, чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар сим-карталарды Орусияда оператордун кеңсесине барып гана сатып ала алышат. Бул учурда алар банк бөлүмдөрүндө биометрикалык идентификациядан өтүшү керек. Ал эми буга чейин сим-картага ээ болгон жарандар байланыш өчүрүлүп калбаш үчүн өздүгүн тастыктап, төмөнкү документтерди мобилдик байланыш салонуна тапшырышы зарыл. СНИЛС Орусиянын социалдык фондунун бөлүмдөрүндө берилүүчү жеке эсеп номери, Эми-код, госуслуги порталынын маалыматы жана биометрикалык маалыматтар. Эске салсак, буга чейин Орусиядагы мигранттардын сим-карталарды массалык түрдө өчүрүлө баштаганы айтылган. Булак Супер Кежи. Баткенден Тажикстанга аткезчилик жол менен бука өткөргөндөр кармалды. 1-июль күнү саат 21:30 чамасында Баткен районунун Карабак айыл аймагындагы Куруксай тилкесинде жүргүзүлгөн ыкчам иш-чаранын жүрүшүндө Баткен Риптин Карабак айылдык милиция бөлүмчөсүнүн кызматкерлери өз ыкчам аракеттери менен чек араны мыйзамсыз бузуу аракетин токтотушту. Милиция кызматкерлери 2022 аскери бөлүгүнүн Карабак чек ара заставасы менен тыгыз кызматташууда болуп, Тажикстан Республикасына мыйзамсыз жол менен өткөрүлүүгө аракет көрүлгөн 8 баш бука кармалды. Кармалган мал жандыктар учурда Баткен Риптин короосуна жеткирилип, тиешелүү материалдар чогултулуп, териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Булак Серепкежи. Бишкекте 175 килограмм героин табылды. УКМК тарабынан эл аралык героин каналы жабылып, 175 килограмм байыңызат алынды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. УКМК тайын операциянын жүрүшүндө Борбор Азия өлкөлөрүнүн аймагы аркылуу Европа өлкөлөрүнө оор героин байыңы каражаттарынын ири партияларын жеткирүү менен алектенген эл аралык уюшкан кылмыштуу топтун ишмердүүлүгүнө бөгөт койду. Кылмыш ишинин алкагында жүргүзүлгөн тергөө ыкчам иш-чаралардын натыйжасында Бишкек шаарынын аймагында жалпы салмагы 174 килограмм героин байыңы каражаты табылган. Кыргызстандын аймагында байыңынын баасы 130 миллион сомдун тегерегинде, Европа өлкөлөрүндө баасы 600 миллион сомдун тегерегинде болушу мүмкүн. Булак Серепкежи. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Мен атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга барып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк, баары жакшы болот деп атышат. Сүйлөйлүк, элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз, Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт. Бир угла ушу 50% угат, бир углабыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушул убакка чейин. Жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден. Көптү көрсөгөл болот дегендей жардам бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, жардам бериңиздер.